Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге катталуучубуздун суранычы менен 30 дней ночи деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. Тасманын башында Аляска штатынын эң түндүк бөлүгүндө жайгашкан шаарды көрөбүз. Ар бир жыл сайын кышында бул жерде 30 күн бою күн чыкпай, бир гана түн өкүм сүрүп турат экен. Бүгүн бул шаарчага күндүн шооласы тийип турган акыркы күн болчу. Ошондуктан элдин баардыгы тең оокаттарын жыйнашып эле учактар менен учуп кетип жатышат. Дал эле ошол күнү жээкке жакындап келген бир кемеден бир чоочун адам түшүп, шаарчаны көздөй жөнөп бара жатканын көрөбүз. Ал эми шаардын тартип сакчылары Эбан менен Билли күндүн батып бара жатканын ырахат менен карап турушат. Анан да алар ошол талаанын бир жеринен кимдир бирөө көптөгөн телефондорду чогултуп аларды өрттөп салганын көрүшөт. Кийинки көрүнүштө Стелла аттуу кыз менен таанышабыз. Ал тартип сакчы Эбан менен көптөн бери сүйлөшүп жүрүшкөн эле. Бирок акыркы күндөрү алардын мамилелеринде бир аз пикир келишпестиктер пайда болот. Ошентип Стелла дагы бул шаарчадан кетмекчи болуп, эң акыркы учак каттамы менен учуп кетмек. Бирок ал жолдон күтүлбөгөн жерден кырсыкка учурап калат да дароо эле Эбанга телефон чалат. Бирок Эбан аны менен көрүшкүсү келбей, кесиптеши Биллини ага жардамга жөнөтүп жиберет. Ал эми Эбанга болсо шаардын жашоочулары телефон чалышып, Эбан ал жака жетип барса, кимдир бирөөлөр шаардагы ит баккан жердеги иттердин баардыгын өлтүрүп салышыптыр. Анда Эбан аларга кылмышкерди тез аранын ичинде таап берем деп кайра мекемесине кайтат. Ишканасына келсе, ал жердеги чоң апа дагы аларга кимдир бирөөлөр телефон чалганын айтып, бир кызыктай нерселер болуп жатканын билдиришет. Бул учурда Билли Стеллага келип, аны аэропортту көздөй алып кетет. Бирок алар аэропортко барган кезде акыркы учак учуп кетип, Стелла жетишпей калат. Эми Стелла каалабай турса дагы ушул шаарчада 30 күн бою караңгылыкта жашашы керек болуп калды. Кийинки көрүнүштө биз шаардын четинде жайгашкан имаратты көрөбүз. Ал жерде жалгыз отурган адам баардык байланыш жана электр жарыгы үчүн жооп берчү. Бир кезде ал жерде жарык өчүп калат да, ал адам сыртка чыгып эле айлана тегерегин карап жатса, белгисиз сөлөкөттөр аны тегеректеп калышып эле ошол жерден өлтүрүп салышты окшойт. Ошол эле учурда шаардын ашканасына жанагы тасманын башындагы белгисиз адам кирип келип эле сатуучудан ар нерсени талап кыла баштайт. Анда тартип сакчы Эбан ал жерге өз убагында жетип келип, бир кызыктай болгон жанагы белгисиз адамды шаарга кайтып келген Стелла экөө кармап алып кетишет. Бул кезде жанагы белгисиз жандыктар заводдун 2 жумушчусун тездик менен өлтүрүп, аларды көрүп калган кыз качып кеткенге жетишет. Ал эми Эбан жанагы белгисиз адамды мекемедеги бир бөлмөгө камап коюп, андан ар нерселерди тактап сурап жатат. Бирок ал адам түз жооп бербей, шаарга өзү жалгыз келбегендигин айтып, алар жакында баардыгыңардын өмүрүңөрдү алып кетет деп эле ар нерселерди айтып коркута баштайт. Дал ошол учурда шаардагы баардык жарыктар өчүп калат. Эбан дароо эле шаардын чекесиндеги электр жарыгы менен камсыз кылган имаратка жөнөйт. Бирок Эбан ал жерге жеткенде жердеги көптөгөн кандарды көрүп, анан да ал жердеги жумушчунун башы темирде сайылып турганын көрөт. Эбан дароо эле шаарга кайтып, шаардын жашоочуларына баарыңар үйлөрүңөргө жашынып, курал жарагыңарды даярдап тургула деп айтат. Джондун үйүнүн терезесинен бир адамдын кейпине окшош эле, бирок бир карасаң жырткычка окшоп кеткен түшүнүксүз жандык кирип эле Джондун аялын сүйрөп кетет. Джон мынтыгын алып аялынын аркасынан чуркап, бирок жанагы жандык Джондун бутун жаракаттап салат. Ал эми аялын андан ары сүйрөп кетти. Мекемеге кайтып келген Эбан анын иниси Джейкти кармап алып, качып кеткенге аракет кылып жаткан жанагы белгисиз адамды колго атып жиберет. Ачуусу келген Эбан анын колдорун темирге кишендеп салат да, деги сен бул шаарга кимдерди ээрчитип келгенсиң десе, ал адам кайра эле жанагы сөздөрүн айтып, жакында баарыңар өлөсүңөр деп койду. Анда Эбан Стелланы ээрчитип эле унаасын айдап, жанагы түшүнүксүз жырткычтарды издөөгө жөнөшөт. Жолдо баратышса ошолордун бирөөсү алардын унаасына жабышып, кол сала баштап, бирок Стелла унааны ары бери чимирип жатып, андан кутулуп кетишет. Ошол эле учурда Эбандын рациясына мекемедеги чоң апанын үндөрү, кыйкырыктары угула баштады. Алар кайрадан тезелеп мекемеге кайтып келишип, жердин баары кан экенин көрүшөт. Ал жердеги чоң апа менен Эбандын иниси Джейктен дайын жок. Бирок жанагы колу кишенделген белгисиз адам дагы эле ордунда туруптур. Анда Эбан андан сурап, бул жерде эмне болду десе, ал адам Эбанга алар келишти, бирок мени албай кетишти деп айтып, алар мени жөн гана колдонушуптур. Андан көрө сен мени атып өлтүрүп сал дей баштады. Анда Эбандын көздөрү бир аз жашылдана түшүп, бирок аны атып салганга колу барган жок. Кийинки көрүнүштө биз көчөдө басып келе жаткан бир топ вампирлерди көрөбүз. Көрсө жанагы белгисиз адам көп убакыттан бери эле ушул вампирлердин айтканын кылып жүргөн окшойт. Ошентип шаарда калган 150 адамга алаамат түшүп, ар кимиси колдон келишинче коргонуп эле, бирок көбүнчөсү кырылып калды. Ал эми жанагы жырткычтарды курал менен дагы атып өлтүрүү кыйын болуп жатты. Стелла менен Эбан ашканага кирип келишсе, ал жерде бир топ адамдар чогулуп калышкан экен. Эбан ал адамдардын арасынан өзүнүн иниси
иниси Джейкти көрүп, анын тирүү экенине абдан кубанды. Бирок бардыгына тең азыр коркунучтуу болуп турду. Ал жердегилер тезинен Чарлинин үйүнүн чатырына жашынмакчы болушат. Ал эми Эбан менен Стелла керектүү буюмдарды жана азык-түлүктөрдү алып келүүгө кетишет. Бирок жолдон аларды көптөгөн вампирлер унаасын көтөрүп эле кулатып салышат. Ошентип ал экөө дагы өз өмүрлөрү менен коштошоюн деп калган кезде ал жерде бир чоң унаа пайда болуп, жанагы вампирлерди эки жака чачырата сүздү окшойт. Ал унааны айдап келген адам Стелла менен Эбанды куткарып калып, бирок вампирлер көбөйгөндөн көбөйүп эле унаанын артынан кубалашат. Акыры алардан кутулушуп, үчөө Чарлинин үйүнө келишип, чатырга чыгып, башка адамдар менен кошулушат. Бул учурда жанагы вампирлердин башчы сөрөйү кишенделип турган белгисиз адамга келип, аны өлтүрүп салат. Ошентип чатырда отурган адамдар бир жума бою ошол жерде убакыт өткөрүшөт. Бир күнү эле алар көчөдө ыйламсырап жардам сураган аялдын үнүн угушат. Бирок Эбан терезеден карап, вампирлер жөн эле ал аялды тузак катары башка адамдарды таап алуу үчүн колдонуп жатканын түшүнөт. Ошентсе да тобокелчиликке салып, үйдөн чыгып ал аялды куткарып калганга аракет кылып көрөт. Бирок көп өтпөй эле жырткычтар аялды өлтүрүп салышат. Ал эми Эбан бир жерде жашынып туруп, чиркөөнүн алдында жаткан Джонду көрүп калат. Джон дагы ага кыйкырып, бутун жаракаттап алганын айтып жардам сурайт. Бирок Джон ага жардам берейин деп качан аны көтөрө баштаганда, анын көздөрү капкара болуп калганын көрөт. Анан да ал курсагым ачты деп эле кадимкидей жырткычтарга окшоп ырылдай баштайт. Ошондо Эбан анын дагы жырткычка айланып калганын түшүнүп, ал чынжырларга ооролуп калган кезде балта менен чапкылап жатып башын кесип салат. Андан соң Эбан эч кимге көрүнбөй кайрадан Чарлинин чатырына жеткенге жетишет. Ошентип ал түнү бардыгы уктап жатканда кароолчулук милдет Стелла да болчу. Ал жердеги Айзек аттуу карып калган адам бир аз акылынан ажырап калгандыктан ордунан туруп эле дароо төмөндү көздөй түшүп жөнөйт. Аны бир аз кечирээк байкап калган Стелла артынан жөнөп, аны көргөн Айзектин баласы дагы артынан түшөт. Анда Айзек дааратканага кирип чыгайын деп, андан ары терезени сындырып сыртка чыгып кетет. Аны көргөн баласы дагы атасын издеп сыртка чыгып жөнөп, усунан ойгонуп кеткен Эбан төмөнгө түшүп окуяны түшүнүп калат. Ошол учурда ал жерге жырткыч келип калып, Стелла менен Эбан бир жерге жашынып калат. Жырткыч аларды көздөй жакындап келип калганда, көчөдөн Айзектин үнү угулуп калып, жырткыч ошол жакты көздөй чуркап кетет. Көп өтпөй эле Айзек баласы менен жырткычтарга жем болушту. Арадан күндөр өтүп, эч кандай байланыш жок болгондуктан бул караңгылыкка эч кандай эч жактан жардам да келбейт. Бара-бара адамдардын азыктары да түгөнүп, бир күнү катуу бороон болуп кар жаап жатканда, адамдар убакыттан пайдаланып чоң дүкөнгө чуркап келишет. Ал жердеги азык-түлүктөрдү жыйнап жатышса, бир кичинекей жырткычка айланган кыз бир адамды жеп жатыптыр. Ал кыз берки адамдарга да кол сала баштап, акыры аны дагы өлтүрүп тынышат. Ошентип уюлдук түн башталганына 20 күндөй болуп, эми адамдар полиция мекемесине барышы керек болуп калат. Анда Эбан жырткычтарды алаксытып, кыйкырып чуркап, көчө ылдый барып, генераторду көздөй чуркайт. Бардык жырткычтар алаксып калышканда, калган адамдар чыгып полиция мекемесин көздөй жөнөшөт. Бирок болбой эле бир жырткыч алардын бирин кармап өлтүрөт. Калгандары болсо полиция мекемесине жеткенге мүмкүн болуп, качып жүрүп отурган Эбан бир үйгө келип генераторун иштетип, арттан кууп келген вампирлердин бири эшикти ачканда ага жарыкты күйгүзүп салат. Жырткыч дароо эле ошол жерден беттери куйкаланып жыгылат. Бирок вампирлер кайра эле генераторду өчүрүп салышып, Эбан кайра эле андан ары качканга туура келет. Ошол учурда Эбанга жардам берүү үчүн Абью деген адам чоң техниканы айдап чыгып эле вампирлерди алаксыта баштайт. Ал кээ бир жырткычтарды тебелеп өлтүрүп жатса, кээ бирлерин чоң мынтык менен баштарын чачырата атып жатты. Акырында ал болбой эле алсыздык кылып, өзүн курмандыкка чалып эле динамитти жардырып жиберет. Абьюнун жардамы менен Эбан полиция мекемесине аман-эсен жетип алат. Бирок адамдардын арасынан Картер деген адам вампирлердин колунан жаракат алып калып, вампирге айланып бара жаткан эле. Анда Картер Эбандан суранып, мага мындай азапты көрсөтпөй, мени тындым кылып кой деп айтат. Башка айла жок болгондуктан Эбан аны кылбаска аргасы жок эле. Ошентип 28-күн дегенде Эбан менен Стелла кошуна үйдүн чатырынан жарыкты байкайт. Алар ошол жака чуркап жетип барса, ал жерде Билли деген адам бар экен. Ал эми үйдүн төшөктө анын кыздарынын өлүк денелери жатат. Көрсө Билли биз бул азаптан кутулбай калдык го деп жырткычтардын колунан өлгөнчө деп эле кыздарын өлтүрүп, андан соң өзүнү өлтүргөнү калыптыр. Эбан менен Стелла Биллини ал жактан көтөрүп чыгышкан кезде, көчөдө дагы бир кичинекей кыз келе жаткан экен. Анда Стелла карман албай кыздын жанына чуркап барып көтөрүп келет. Көрсө ал дагы тузак болуп, артынан жырткычтар келе баштайт. Билли менен Эбан жырткычтарды алаксытып качып кетип, ал эми Стелла болсо кичинекей кызды кучактап ошол жерде жашынып калат. Билли менен Эбан заводду көздөй качып чуркап келишет. Бирок Биллини бир жырткыч тиштеп алат. Ошол жерден кармашып отуруп, ал жырткычты темирге тууратып жок кылышат. Билли дароо эле ошол жерден жырткычка айлана баштайт. Аны көргөн Эбан убакытты көп создуктурбай аны балта менен чаап өлтүрөт. Эбан рациядан Стеллага байланышка чыгып, ошол жашынган жериңде кыймылдабай жата турууну суранат. Анткени бүгүн уюлдук түндүн акыркы түнү болуп, эптеп чыдашса эртең таң атып күн чыкмак. Бирок бул түнү вампирлер шаардын баардык жерлерине нефтини төгүп өрттөй башташат. Эгер үйлөрдүн баары өрттөнүп кетсе, бул жерде эмне болгонун эч ким бизилдеп бүтө албайт болчу. Ошондо Эбан
эгер Стелла жашынган жеринде жата берсе, анда күйүп кетээрин, эгер көчөгө чыкса аны өлтүрүп салышаарын түшүнүп, ал дагы өзүнүн курмандыкка чалат да жанагы бийлинин канынан сооруп алып өзүнүн тамырына саят. Албетте анын көздөрү капкара болуп, дароо эле жырткычка айлана баштайт. Бирок анын акыл эси, аң сезими кандайдыр бир убакытка чейин өзгөрбөөрүн билет болчу. Ошентип жырткычка айланган Эбан түз эле жанагы вампирлерге барат да алардын башчысы менен мушташа баштайт. Ягы ал дагы жанагы вампирлердей эле болуп, бир топ күчтүү болуп калды окшойт. Кармашып отуруп Эбан акыры алардын башчысын өлтүрүп тынат. Ошондо башка вампирлер ага эч нерсе кыла албай, баягы келген жагына кемесин көздөй кетишти окшойт. Ал эми Стелла куткарылып, Эбан экөө таңды тосуп, күндүн чыгышын көрүп жатышат. Күн чыгаары менен Эбандын денеси куйкаланып, күлгө айланып калды. Ошентип тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.